ошо Текебаев ушулар унчукпай калбады. Эми алар саясатта Кыргызстандын тарыхында орду бар. Текебаевдин, Адахан Мадумаровдун чоң саясатчылардын орду бар Кыргызстандын тарыхында. Аларды тарыхтан чийип да кое албайсыңар, эчтеке өчүрүп да ала албайсыңар. Ошон үчүн мен айта берсек, неге ушуларга мындай Текебаев, Адахан Мадумаров ушундай кишилерге айтпайсың оюңду деп. Үчүн ошолордун деңгээлиндей саясатчы болушуң керек да. Анан кантип айтасың, мисалы үчүн өзүң биринчи класс болсоң, анан тетиги профессорго эмне деп айтасың? Алар деген өзүнүкүн арыгын чаап койгон Кыргызстандын саясатында. Алар деген биз көргөндө албетте эки тарабы бар. Колунда бийлик бар кезде кандай колдонгон, ошого гана анализ бериш керек. Кийинчерээк эми аны. Мадумаров мыкты саясатчы, өтүп кетпедиңби бу жерде? Мадумаров тууралуу эмне? Мадумаров мыкты саясатчы, өзүн агай катары сезип бүт мыйзамдарды үйрөтүп атат. Анан протокол тууралуу ошо Мадумаров тууралуу айтып кетпедиңби? Мадумаров деген 270 метрге протокол койгон. А бул Кемпир-Абадка Ташиев да бар протокол койгон да туурабы? Мына ким билсе айткылачы, протоколго койгонбу Кемпир-Абад боюнча. Ошон үчүн эмнеге чакырбайт мыйзам? Көрдүңөрбү? Кош стандарттуу болуп атат. Мадумаров мыкты саясатчы, позициясын берген, канча жылдан бери бербей жүрүп, мынакей жогорку кеңешке кирди, эми майын катыра ишин алып барат деп мен ал кишиге ишенем. Жогорку кеңештен бир 10 депутатка аябай ишенем. Могу Альянста Фархат деген депутат бар, өзбек жигит. Эрулан Кокуловго, Медер Алиевге, дагы Жанар Акаев. Унутуп жана министр иностранных дел болуп жүрбөдү? Ошол жигитке, ошол балдарга аябай ишенем. Анан кыз келиндерден чото көрө алган жокмун. Адахан Мадумаровго ишти алып барышат депчи. Эми ал Мадумаров тууралуу дагы айтып атпаймынбы? Мадумаров Кыргызстандагы кандай айтат мындай? Үлкөн чоң саясатчылардын бири булар деген. Баары саясатта айтып атпаймынбы? Булардын сен мен тарыхта калам байта албайм достор, бирок алар калат тарыхтачы. Позициясы менен, айткан ою менен. Бирок адам талдаш керек. Мисалы үчүн Акаев тууралуу. Акаев эмне аксы окуяларына жооп бербейби? Акаев эмне тиги үзөңкү кушту Сатуикенге жооп бербейби? Көп нерселерге жооп бериш керек да. Мен айтат элем могу саясатчыларга, Камчыбек Ташиевке, чегараны эмне, талаш чегараны эмне, тажиктер келип чеч деп кыйнап атабы же коркутуп атабы, чечпесең согушсам. 10 жылга моратория киргизип койгула, менин саясий күнүм бүткүнчө мен биякты чечпейм, менден кийинки мыкты уул кыздар, саясатчылар келип чечет деп бүттү. Күчтөнүш керек. Военный күчтүү болуп турунан чегаралар чечилет, былк эттирбей. Өзүбүз биякта алсырап, дайныбызды таппай атабыз. Анан кантип чегараны чечесиңер? Чегараны чече албайсыңар, урматтуу Камчыбек Ташиев. Бөркүңүздөргө көрүп коңуз. Мына Кемпир-Абад барып чечем деп уят болдуңузбу? 37 баланын сөөгү дагы эле муздай элек билип алгыла. Анын баары көтөрүлөт, саясатта көтөрүлөт. Саясат деген ар кырлуу нерсе, бул деген оюнчук эмес саясат. ГКМБнын коррупция менен күрөшүп атабыз деп атпайбы? Коррупционер болгондон кийин соттолуш керек да, же бизде мыйзам барбы? Залог төлөп чыгып кеткен мыйзам барбы? Жокпу? Юристтер жооп берилечи. Бир дагы ГКМБнын камалган кишиси сот иши ашып түрмөгө кесилип кеткен жок. Бүт баары акча берип чыгып кетип атат. Бүт байманаттар акча берип чыгып кетип атат. А бечара Мели Саспеков, Тилекбат Күрөңов, Деңиш Молдокматов, Максат Караколдук. Фамилиясы ким эле? Хасанов, жок Хасанов эмес. Ханиметов бе? Ошондой балдар
кедей Жаңалаш баатырлар түрмөдө отурат, чүй ынтымагынын балдары түрмөдө отурат. Ошо уят да. Анан азыр көбү деген моякта жазып атпайбы, диндин дысын да түшүнбөйт, динде саясат жок деп, караңгычылыкта айтат. Дин өзү саясат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саясат жүргүзгөн. Билип алыңдар эң башын. Анан кичине мындай арыраак ойлонуп көрсөңөр, кээ бир айтат деги падышага хадистерде, ал падыша деген биздин падышаларга айтылган эмес, ал деген халифтерге айтылган, момун амирлерге айтылган. Биздикилерде тиги арак ичип алып, мунафык президенттерге айтылган эмес, эки жүздүү. Куфур жашоо менен жашаган президенттерге айтылган эмес ал хадистер. Кээ бир хадистерди путать этип, ар кайсы жерге кошуп айта бересиңер. Билбейсиңерби, айтпай эле койгула.